Көпчүлүк аалымдардын айтымында каза намаз кабыл болбойт дешет. Мен муну имам Ахмад жана имам Шафии мазхабын карманган чоң аалымдардан уккам. Ханафи жана Малики мазхабтын көз карашынан айта кетесизби? Чыныгы ушундайбы? Же адашканмынбы? Адашкансыз. Ханафие бу караңыздар, намаз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү казасын каза окуган күндөр болгон айтканда. Хандакта, лайлаты тарис деп коет. Түндүн эң акыркы бөлүгүндө келип чарчап келип уктап калганда багындатып окуганы. Өзүнө хадисте бул фейл дагы бар, сөзү дагы бар. Ким уктап калса, унутуп калса, эстегенде, ойгонгондо намазын окусун каза. Фукаха аалымдар, сахабалардан мынандай айтылган деп толтура табииндерде. Ошо муундан бери келип туруп анан кийин жазылат. Каза намазды окуш керек. Эмне кабыл болбойт экен? Аллаху акбар. Карызсың сен. Бул Аллахтын эсеп кыямат күнү биринчи намаздан болот. Биринчи ушуну түшүнүп алып атасың. Пайгамбарыбыз айткан, эң биринчи эсеп китеп кыямат күнү Алла менен бенденин ортосунда намаздан башталат. Намазы жакшы чыкса, башка амалдары жакшы чыгат. Намазынан өтпөй калса чатак. İnsan менен инсандын ортосунда кандан башталат. İnsan менен Алланын ортосунда намаздан башталат. Унутпайлы. Эсеп китеп болот сөзсүз. Биз ишенимибиз бекем. Кыямат күн бекер эмес, тамаша эмес. Бейиш, дозок, эсеп китеп, тараза бардыгы бар. Мунун бардыгы бар. Ошон үчүн туугандар биз неме кылбайлы муну. Жөн көрбөйлү. Сөзсүз иншалла каза намаздарды окуш керек. Мисалы бир адам исламда эмес, азыр 30-га чыкты же 40-га чыкты. Бүгүн исламды кабыл алды. Бул мургачы эми бул ислам неме каза намаз окуйт буга. Анан тооба менен каза намаз кечирилбейт, ушуну билип кой. Тахажжуд намазы менен каза намаз кечирилбейт, ушуну билин. Түшүндүңүзбү? Өзүнүн убагында окубай койгон күнөө кечирилет. Кайсы күнөө кечирилет? Өзүнүн убагында. Мына мен 12-13 жашымда намазды өз убагында окушум керек эле. Акыл эске жетип, Алла Таалам ушуга, ушу деңгээлге, ушу мүчөлөрдүн бардыгын толук кылып берип, акыл эсин берип балагатка жеткилди. Макулбу? Жеткирди. Эми мен намазымды окушум керек эле. Кандайдыр ойноп жүрүп, футбол ойноп, ар жакта жүрө берип, намазды каза кылып жүрө берген экенмин. Бирок өзүмдү мусулман деп сезет мусулман деп билет элем. Мен өзүмдү кафыр деп эсептебейт элем. Болду. Мойнуңузда ошол казаларды беришиңиз керек. Бирок ошол убакта, ошол күндөрү окубай койгондун тооба кылып, ошол убакытта өз убагында окубай койгондун күнөөсү кечирилет. Бирок намаз ал кечирилбейт. Түшүндүңүзбү? 1000 сом алып туруп мынакей. 5 жылдан бери бербей жүрөт да. Дайыма айтып атам, бербейт эми. Анан кийин келип алып келип берип атат да маңачы. Таксы бул 1000 сомду кайтарып берди, бирок 5 жыл мени какшаткан кечирилет пока. Түшүндүңүзбү? 5 жыл мен кыйналдым. Бала чака тияк, буякта мисалы бербей жүрдүм. Канча деген психовать еттим. Канча мисалы ар кандай да. Бирөөгө 1000 сом алам ага, таксыр. Сизге эртең мененки чай болушу мүмкүн, бирок бирөөгө бул алам. Ага 1000 сомго канча жашайт, канча бала чакасына деп мисалы. Макулбу? Эми ушу бербей жүргөндө айтам да, мисалы. Жоксо мен андан көбүрөөк зорго акча таптыңыз, эптеп, септеп, айлыгыңызды топтоп, бир күндө берип туруңузчу карызга деди дагы 100 000 сомду бердиңиз да. Ушу адам ыймандуу 5 убакыт намаз окуйт деп алып кетти. Жок, таппайсыз, телефон өчүк, үйүнө барып катты. Жок. 5 жыл. Кийин эми таксыр кечирип коюң деп 100 000 сомду алып келип атат да. 100 000 сомду мойнунда карызын берип атат, макул. Бирок мына 5 жылдыгы эмне болду буягы таксыр? Буягы кандай болду? Ушунча жыл биз окубай койдук Алла Таалага намаз. Бу дүйнөдөн алып кетип калбаганга шүгүр кылайлы. Ошол тообаңыз менен ушул убакыт кечирилет. Бирок мойнуңузда карыз барго, аны беришиңиз керек. Түшүнүктүү болдубу? Фукахалар, таксырлар угуп алыңыздар. 13 кылымдан бери китепте жазылган. Тияк-пиякта эле неме кылып эле, бөйрөктөн шыйрак чыгара бербейли. Бу жазылган, жазылган. Макулбу? Устаз, мен бир таксист менен 300 сомго договор кылдым эле. Башка таксист келип 100 сом сунуштады. Мен 100 сомго чыгып кетип, биринчи наразы болуп калды. Меники кандай болуп калды? Наразы болуп калды, сиздики кандай болуп калмады эле? Убадага туруш керек да. Болбоду дегенде мейли 100 болуп калды, тигини атай убара болуп келгенин акысын берип коюш керек. Сиз заказ бердиңиз же эгерде
же болбосо эгерде мына убада кылып отурам деп койдуңузбу мисалы, же эгерде 300 деди, сиз чечелексиз да, ага чейин күнөөкөр болбойсуз, сизге тандоо эсеби бар. Болду 300 сом кеттик. Лафз деп коет буну. Сизден сөздөн чыктыбы? Андан кийин менен келип, 100га деп. Анда буну разы кылып коюш керек болот таксыр. Заказ бергенден кийин заказдын акчасын бериш керек. Чыкпай калсачы. Таппай калса, азыр не дегенде издеген бир эме бар азыр. Не деп коет? Служба. Кыскасы мындай ошол күн таап издеп тияк болуп калса жакшы. Болбосо истихбар тоба кылат, башка эмне болот. Ошон үчүн мамиле өтө назик экен да. Башында мен ошон үчүн айтпадымбы? Боптур, жолукканча. Таксыр, корко турган ушул деп атабыз го, жолукпай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ар бир мамиледе кимге гана жолукпайлы, жакшы көңүлүн оорутпай коштошойлу да. Ким гана болбосун, мен тааныймынбы, тааныбаймынбы, такси заказ кылдымбы, кылган жокмунбу, соода кыламбы, кылбаймынбы, сапардатам, тартпаймынбы, эмне гана болбосун. Ошон үчүн жаштакай машаалла бир ак көңүлдө жүрөгүн албай кетсин, мен жүрөгүм албай кетсин. Жөндөн өзү капа болуп кеткен ал өзүнчө. Бирок менин тарабымдан Алланын алдында жаман сөз, зулумду, аны кордоо, бир нерсесин алуу ушундай болгон жокпу? Ушундай болгон жокпу? Ойлоно турган нерсе ушу. Кандай? 3 такси чакырат. Болбойт ал. Болбойт. Бул эгерде байге болсо бөлөк. 3 таксист, биринчи ким келсең давай депчи. Андай эмеспи? Анда экөөнү убара кылба анда. Бизге жеткен анда 101 сомго көтөрүп кетти кайра посадка, биз атмен алып койдук кайра. Анда кандай болуп калды? Эшти тура анда сеники. Мен сеники тура. Себептен баягы 39 боюнча баягы фиксировать этилген да. 39го мен макул дедим да. 100 таксыр кечирип коюңуз. Мен 39го фиксировать этилген да. Качан чалганмын, ошондо баягы 39. Ошо ойну. Так, мен көзүмдү сактай албай жатам. Намаздарыма да бекем боло албай жатам. Көп убакытта намаз дейт. Көп убакытта багымдат намазын каза болуп жатат. Иманым алсыз болуп жатат. Даватка чыгайын десем, үйдөгүлөр каршы. Эгер үйдөгүлөр айтпайга дават чыксам болобу? Анан дагы эс тутум күчөйтүү үчүн, жалкоолуктан кутулуу үчүн кайсыл амалдарды аткаруу керек? Такса септеп даватка чыгып келиң. Сиздики биягы чыгып келиш керек. Өтө жалкоо болуп, эс тутум бардыгына эле кирип кетипсиз да. Барып келиш керек экен, карап туруп. Адам өзүн бекемдеп, ата-энелерге да туура түшүнүп, кызмат кылып. Эмне үчүн ата-энелер кайра мисалы даватка чыкпай деп атат? Сен келип мурдагыдай эле болуп өзгөрбөсөң анан коюп алам дейт да, убакытты кетирбей эле кетменди карма дейт да. Сен ошо оңолуп келгенде алар өздөрү айланайын эле барып болот эле да. Ал жактан үчүн биз дават эмне үчүн чыгабыз, таксырлар карагылачы. Өзүбүздү оңдоп, оңолууга кадам ташташ үчүн. Унутпайлычы үчүн. Кичине мүнөзүбүздү оңдойлучу. Ибадатыбызды оңдойлу, ишенимибизди оңдойлу. Мамилебизди оңдойлу, кызматыбызды оңдойлу. Жашоого көз карашыбызды оңдойлу. Ошон үчүн даватка чыгалы. Кысылып кетти, ооруп кетти, эчтеке эмес. Алла Таала бана. Сен өзүңдү оңдо, Алла бардыгын оңдоп берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам насааттарында бар. Аслих байнака ва байналлах, аслахаллаху байнака ва байнан-нас. Сен өзүң менен Алланын ортосунда мамилени оңдо, Алла сен менен адамдын ортосунда мамилени оңдойт. Эгерде биз чын жүрөктөн, таксырлар, жалганчы болбой, эки жүздүү болбой, Алла менен мамилени оңдой турган болсокчу, Алла сөзсүз биз менен ата-энебиздин, аялыбыз, бала чакабыздын, досторубуздун мамилесин оңдоп коет. Биздики оңолот, аныкы оңолбосо да биздики оңолот. Биздин күмөнүбүз оңолот ага. Ал мен тууралуу кандай күмөндө болсо боло берсин, бирок менин күмөнүм оңолот. Менин мамилем оңолот, менин кызматым оңолот, менин сүйлөгөнүм оңолот. Түшүнөсүзбү? Ушу оңолуу үчүн даватка чыгат, таксы. Бир саясат үчүн, дүйнө үчүн, мактаныш үчүн эмес бул. Же убакытты бекер өткөрүп, убакыт өтпөй атты эле ушу барып келейин эми. Андай үчүн эмес, таксы.
Биз өзүбүздүн алхамдулилля амалыбыз оңдошчу. Себеп дегенде биз билебиз, амалым оңолсо дүйнө оң болот, кабырым оң болот, ахиретим оң болот. Амал оң болсо абал оң болот, дүйнөм дагы, ахиретим дагы. Демек, абалды оңдой турган Алла оңдойт амалга жараша. Амал туугандар ошону оңдош үчүн даватка чыгат. Так что бул иншалла карап туруп бир кээ-бирлер ар нерсе деп айтып калат. Экөөнү кой берип көр. Ким канчалык таква болуп келер экен аны көрөбүз. Мисалы да эми реальный карай турганбызчы. Ошон үчүн иншалла өз ибадатыбызды, ишеним акыйдаларыбызды жана алхамдулилля мамилелерибизди оңдогонго. Аял кишиге дават кылса болобу, жакшы жака үндөп, мисалы классташ, группалаштарына сураныч, ушул суроого жооп берип коюңузчу. Жок, аларга мейли. Сиз голосовой менен дават берип коюңуз, кат менен дават берип коюңуз мен. Бирок мындай отуруп алып маектешип эмес да. Сүйлөшүп эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, биз алсызбыз таксыр. Бир эркек, бир аял жочун болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген да. Үчүнчүсү эмне деген?